Anake tug'anlar bu imanды көңілдер күтесіздер ғой, сұрайсыздар, не болып атат, қанша атат деп мына қарағатшы. Башқача болып чоңайып отыр. Тығыршылап тұрады, ойғанған бәлекші. Так, туғандар, салам алейкум. Да бір жолы аптекаға кіріп келдік. Бізден ыйманчик тамақтанып отқан смес мынау ушул. Ал эми памперси но памперстер екен, bir айлық Қытай 450 сом екен. Бірақ пайдаланып жатқан азыр иштеп жатқан мынау болған дейді, халгистейби. Ушундай екен. Салашудан азыр біз 1 айлық алабыз. Қанша сом болған азыр кемеде көргөзөбүз. Так, кийинки айларда ушундай кылып жардамдашып турабыз туугандар. Анан нан деген да ушундай питание бар экен. Буну азыр берсе, кечеге кичине берген экен. Аллергия бериптир. Ошон үчүн 6 месяц деп мынакей. Ушуга өтөт экен уже. Ушундай туугандар. Ыймандын ырыскысы, тамагы ушул экен. Ыйманчик. Жолго чыкканда курсагын тойгузуп атат бала. Сиздерде эле кардын чампай толу азыр буюрса токтоолго чыгып кетет. Такси сүйлөшпөйт эмне. Курсагы ачканда ойгонот. Ыйлактайт. Чоңоюп атат буюрса. Апасы карап атат. Кана, салам алейкум. Колду көтөр. Анаке. Кандайсың бекай? Анаке башкача болуп чоңоюп тур. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бертугандар, арбаңыздар да бир жолу биз буюрса азыр больницадан чыгып келип, толук больницада эмне деди, врачтын кандай айткан сөздөрүн биз толугу менен сиздерге түшүндүрдүк. Баарын уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эми ыйман эмне болот, кандай кылат деп атсаңыздар керек. Ыйманчикти биз буюрса үйүнө азыр такси сүйлөшүп койдук. Азыр бул жерде тамактанып отурдук элек. Азыр кайрадан жолго таксиге салып узатабыз дегендей. Жакыныраак алып келсеңиз. Эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Эмнени көрүп атасыз? Ой, сиздин видеоңузду көрүп отургам да. Биздин Зулфияжени көрүп атат окшойсуз, Ошону көрүп отургам. Бул Зулфияжа боюнча мурда кийин эмеңиз жок беле, маалыматыңыз? Жок. Азыр Кабарыңыз жок беле? жок. Кандай бир Зулфияжени мындай көргөндөн кийин кандай бир ойлор болду? Жүрөгүм ооруду. Биздин каарманыбыз Ыймандын мындай тагдыры биякта эле кала тургандай экен. Анткени бул оор экен тагдыры. оор болчу да. Көзү да көрбөйт экен, кулагы укпайт экен. Ошо алгачкы кайрылууну көрүп атат окшойсуз, Биринчиси экен го. Ыйман кандай? Кеңиз эми ушул жерде бир кенен маалымат айтып бериңизчи. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшыбы? Үйдө кыйналбай элеби? Жок. Башка балдарыңыздын акыбалы кандай? Жакшы. Жакшы элеби? Чоңоюп. Кыйналбай эле. Жок, көнүп калдым. Ал жакта ушу квартирада турам дебилиңиз. Квартирада жашайсыз да, Токтогулда. Токтогулдун кайсыл жеринде турасыз? Ошо больница тарапта, центрде эле. Центрде эле. Биринчиде. Мен бир күнү барам деп аттым элем, бирок буюрса, ушул жылдын аягындабы же келерки айдын башындабы, январдын 10-унда операция коюлду да, бишикти. Балким ошого чейин барганга аракет кылам. Анткени сиздин жашоо турмушуңуздагы коомчулук көргүсү келип суранып атты эле. Эгер уруксат болсо көргөзүп бере аласыңарбы депчи. Уруксат болсо анда бир күнү урматтуу мекендештер биз сиздер менен бөлүшөбүз. Эжебиздин жашоо турмушу, бала чакасы кандай жерде, кандай мындай бөлмөдө жашайт, анын баарын кандай азык менен тамактанып аткан, анын баарын алдыда сиздер менен бөлүшөбүз. Эми мен ойлойм, өзүнүн айткан сөздөрү бар, бирок көп нерсени ачыктап айта албайт. Барганда балким көрөбүз. Албетте бир сыноодогу чындыгында үй бүлө. Алла Тааланын эми ар бир пенде бул сыноо жашоодобуз да негизи. Бул жашоо өзү сыноо да. Бирок ар бир пендеге ар кандай сыноо берет да. Бирисине ден соолук берип сынайт, бирисине ден соолугун алып сынайт, бирисине бала берип сынайт, бирисине бала бербей сынайт.
бирисине байлык берип сынайт, бирисине байлык бербей сынайт да. Бирисине ушундай бир амалды берип туруп да сынап коет да. Не кылат, каяка жумшайт, кандай кылат депчи. Мына ансаңар бул эжебиз ушундай бир сынап аткан, Алла тааланын бир сыноосунда. Эми туугандар, мен бир кыскача сиздерге айтайын дегеним, могул сиздерге биз кече күнү эме бөлүшүп кайрылдык го. Бул ыйман негизинен мындай ушундай смес менен тамактанып атат деп бөлүшкөнбүз да. Мына ушул смес мен 1 айлык тамагын алдым атайын. Бул 1 айлык ушул Nutrilak деген ушул смес экен, 1390 сом экен. Мына 1 пачка, мына 2, үчүнчүсү мына чаканыраак. Ушунун баары 1 айга кем эмес, бир аз ашыгы менен кыскасы ушул жете тургандай болду. Андан сырткары могу эме экен, эле памперс, памперси деген мына бул жакта да 2 пачка турат. Жалпысынан ушул 3 пачка памперсин алдык. Ушу 1 айга жетет дегенден. Кыскасы ушул 3 пачка памперс, 3 пачка могу тамагын алдык да. Мына влажный кошуп алдык. Эми бунун баасы мына аптекадан алдык. Бир аптекада толук болбогондон бир аптекадан 3000 сомдук алдык. Жарымын экинчи аптекадан 1496 сом. Жалпысынан 3015, 1496 жалпысынан мынакей 4000 4,5 сомдук болду да. Бул 4,5 сомдук ушул памперс менен смеси тамагы 4,5 сомдук болот экен дагы. Ыйман 1 ай азыктанат экен. Анан туугандар, так, мен эми сиздерге ушу тагыраак маалымат болуш үчүн өткөндө биз 34.200 сом деп отчет бердик, 34.200, анан $400 деп. 34.200 сомдон 10.000 сом колуна карматканбыз, 24.400 сом калган. Азыр буюрса ушу 4,5 сомдук нерсе аркверки дегендей, андан сырткары мына ушу 5.000 сом биз эжебиздин жолуна, анан анча-мынча кемчиликтерине иштетип турат деп колуна 5.000 сом карматалы дедик. Эжеке 10 январда буюрса биз кайрадан бул жакта больницадан көрүшөбүз буюрса. Ооба. Мына ушундай туугандар, эми мен ушул кече сиздерге кайрылгамда мына стабильно 5.000 сомдук тамак аш кетет экен. Смес менен памперси. 5.000 сом бир колуна анча-мынча кем карчыктарын толуктап турсун. Ошондо 10.000 сом тура эле бөлдүк. 5.000 сомдук биз алабыз, 5.000 сом колуна бере турганбыз. Айына 10.000 сомдон стабильно ушул ыйманга бир жок дегенде 1 жыл 2 жашка чейин мен ушундай суранып атам да. 2 жашка чейин айына 10.000 сом стабильно жардам берип карашып турбайлыбы, кандай дейсиздер туугандар? Анан баарыңыздар уа деп атасыздар. Мына жогоруда биз М-банк номер коелу. Ушул М-банк же Сбербанк ушул жака колуңуздардан келишинче. Кече күнү биз кайрылсак макул уа дедиңиздер да, бирок ашып барса 700-800 сомдой эле каражат салдыңыздар да. 700-800 сомго деле жетпеген каражат салыптыр. 50 сом, 100 сом, 150 сом болуп отурупчу. Ошондуктан келиңиздер, мен сиздерге кайрылып кетелим. Мисалы кийинки айларын балким 1 жылдык, балким 3 айлык тамактарын даярдап койсок жакшы болот. Анан бул бул менен маселе чечилип бүттү эмес да. Мына кийинки айдын 10-унда биз көзүнө, экинчи көзүнө лазерный операция жасалат. Ушунусуна негизги ушул операция болот. Андан сырткары балким мүмкүнчүлүк болуп калса, балким эмес, бир кичине убакыт өткөндөн кулагына киришет, бир кулагы толугу менен туюк. Кыскасы эми ыйман баардыгыбыздын бир мындай Алла тааланын мээриминде баарыбыздын жүрөгүбүздө калды. Эми аягына чейин күрөшөлү туугандар. Кемеге түшкөндүн жаны бир дейт, ошондуктан аягына чейин чогуу чыгалы. Байланыш үчүн же суроо жооп, сунуштар жана башкалар болгон болсо, ошол эле номерде WhatsApp номер бар, 705 мен 33 Кандай маселе болсо байланышсаңыздар болот туугандар. Эжебиз азыр биз узатабыз, таксиге салабыз, анан токтогулдан дагы жакын күндөрдө сиздер менен бөлүшөбүз эжеке. Буюрса. Ооба, балдарыңыз тынч эле ал жакта? Ооба, тынч эле. Үйдө карашкан тууган урук болуп атабы? Баягы тайжам келип карашып атат, азыр кыздарымды ошол тайжам алып калды да. Анын үйү наркы менден алысыраак бир аз. Ошонукун алып барып таштап, анан бияка келгем да. Кыйналбай атасызбы кыскасы? Жолго чыкканда мындай сууну даярдап аласыз, термозго? Кайнак суу куюп алам. Көнүп калдыңыз. Ооба. Негизи буга чейин 3 балаңыз бар да. Ооба. Эми урматтуу туугандар, мен бир нерсени айтып кетерлим. Эне да бар бир эне. 3 баланын энеси, тажрыйбалуу эне. Сиздер ар кандай сын пикирлерди айтпасыз, мен дагы ыраазычылык билдирем ушул эжебизгечи. Ар кимден ар кандай сыноосуна мындай сабыры чыдап, эч кандай бир кабагым кашым деп айтат да. Анткени бул эне
ыймандын өзүнүн энеси кандан жаралган баласына кандай күйбөйт туугандар. Ойлосоңуздар, ыйманга өз энесинен башка эч ким энесинчелик күйбөсө керек. Ар бир эле бала үчүн өз энесинчелик эч ким күйбөйт. Анын баарын жакшы билесиздер. 3 баланын энеси, мына 4-чү баласы, тажрыйбасы бар, чоңойтуп келатат, чоңойтуп келген. Буюрса ыйман дагы Кудай калса чоңойтот. Кабар алып турабыз буюрса, сиздерге бөлүшүп турабыз иншалла. Дагы да алдыда сурап, кандай маалымат болсо бөлүшүп турабыз. Анан туугандар, мен кече күнү Бишкектен кайрылдым эле, мындай тамак же ушундай бир памперс алып берем дегендер болсо байланышыңыздар деп. Эч ким байланышкан жок. Кандайдыр дагы кимде ким алдыда мүмкүнчүлүк болгон болсо байланышсаңыздар, биз ушуну алдын ала алып, биз ай сайын ушул 10 000 сомдон да отпаймынбы? Колдон келсе Токтогулга жеткирип берип турам. Тамак аш, анан 5 000 сом колуна карматып. Эгерде өзүм жетпесем, сөзсүз ай сайын таксиден салып, колуна жеткирип турабыз буюрса. Ушундай туугандар. Кыскасы, аманатыңыздар ушул ыйманга түз толук жетип туруш керек. Ооба, биз азыр $400, анан так 10 000 болгондо 14 000дей каражаты калды. Эртең операцияда кандай болот? Улам алдыда расходтору бар. Мен ошон үчүн алдыда кандайдыр бир жагдайлар болуп калса, кимдир бирөөнүн көзүн карап муктаж болуп калбайлы деп алдын ала баарын камдап коелу деген ойдо кайрылып атам туугандар. Жол жакшы эле экен. Токтогул жол жаңы эле келдиңизби? Жана 3-тө келдим. Машина чыгыңыз эжеке. Кана биз ыйманды буюрса таксиге салып атабыз туугандар. Бул Ош Бишкек жолу Сокулукка жетпей болуп калат экен. Токтогулдун машиналары мына ушул жерден жылап тур. Канаке, мындай алыңызчы. Жердештер алып кетип атат. Так, уктап атабы? Уктай бер. Жакшы. Келет, уже адам толду деп аткан, Азыр жөнөйт, Байланышып келдиңиз да, Ооба. Мейлиңиз эжеке анда эмесе, жакшы калыңыз, Кабарлашып турабыз, ооба. 10 январда буйруса көрүшөбүз, Баланы жакшы караң. Суукта ысып калып чыкпай, Мейлиңиз жакшы калыңыз. Ушундай туугандар. Так, туугандар, мына ушундай буйруса ыйманды Токтогулга кайрадан таксиге салдык. Кудай кааласа азыр жөнөйт. Апасы көн алып келип таксиге салдык. Жылуу тамак алып берип, жылуу таксиге жол киресин төлөп буйруса узаттык. Аллах таалам ак жол берсин, жолун ачык кылсын, аман эсен жетип алсын. Мындай карап отурсаң ыйман төрөлгөндөн бери бир тагдыры бир өзгөчө сыноолорду өтүп атат, Анткени жол деле чоңоюп атат да, балачы. Кадимки жол деле чоңоюп атат. Ушундай туугандар, негизи ер жигитке жетимишүүнөр аздык кылат деген кыргызда жакшы кеп бар. Жигиттин ар бир баштаган ишинде мындай натыйжалуу жыйынтык чыкса, ошол эрдик кылган менен барабар болсо керек. Мен буну эмнеге айтып атам туугандар? Биз ар бир баштаган ишибиз жыйынтыгына чыкмайынча ушу көгөрүп күрөш экен да, байкасам. Кээ бирлери ушундай бир ортодо көптөгөн жагдайлар жаралып, маселе болуп, проблемалар болуп, чечилбей турган тоскоолдуктар жаралып, же кандайдыр бир сыноолор болсо, таштап кол шилтеп неге басып кете албайт экенбиз деп өзүбүзгө да суроо берип коебуз да. Мисалы көп эле учурларда ушундай эле болот го, бир ишиң аягына чыкпаса, буйруган күнү болот да депчи. Бизде ушундай болуптур да, негедир ар бир бейтаптарды, кылган иштерибизди эстеп көрсөм. Мына ыйманды деле ушул баштагандан тартып, мына операциясы болуп келди эле. Бүгүнкү күндө экинчи көзүнө лазерный операция жасалып калыш керек деп Бишкекте болот дегенден, мына дагы деле ушул ыймандын тагдыры, аракети менен күрөшүп атабыз да. Аллах таалам жеңилинен берсин туугандар. Ушундай. Кудай кааласа келечекте кыргыз элине мекенге албетте ушул балдар аркылуу салым кошуп атабыз деп ойлойм. Албетте салым кошкон, жардам берген, көмөктөшкөн, биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду менен дайым шериктеш болуп келген ар бир мекендештерибизге терең ыраазычылык билдирем. Аллах таалам мекендигине ыраазы болсун. Жакшылыктын жарчысы болуп, жакшылыкта жарышып жүрө бериңиздер туугандар. Жакшылыктын ачкычы болуңуздар. Кудай кааласа бүгүн ыйманды узаттык. Эртең биз буюрса Жалал Абадка чыгабыз. Эми
кийинки айдын 10-дорунда, январдын 10-дорунда көрүшөбүз. Буюрса ага чейин дубада болуп туруңуздар. Ыйманда жакшы болуп келип, операциясы жасалат. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар. Айтайын деген сөздөр көп негизи. Бирок убакыт деген убакыт. Заманыбыз тынч болсун, өлкөбүз бүтүн болсун, элибиз аман болсун. Элибизде ар дайым ден соолук болсун. Эч качан жаштар оорубасын, наристелер ыйлабасын. Эч бир ата-энени бала менен сынабасын. Сыналып аткан сыноодогу ар бир кыргызстандык мекендештериме Аллах таалам жеңилинен берсин сыноолорун иншалла. Тынч болуңуздар туугандар. Биз Акниет Аманат коомдук фонду дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Жана биздин Акниет Аманат YouTube каналына лайк басып, жана биздин каналыбызга подписацияны басып катталып коюңуздар. Ар бир кызматтарыбызга, иштерибизге жакшы ой пикир калтырып, жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып туруңуздар туугандар. А биз болсо алыбыздын жетишинче, колубуздун келишинче дайым сиздердин кызматыңыздардабыз иншалла. Салам алейкум.